Мен кече өзüm баракчама жаздым эле. Экс-президент деген статусун көтөрө албай жатат деп. Окудуңуздар болуш керек. Эгерде экс-президент жумуштан кеткенден кийин, мөөнөтү бүткөндөн кийин унчукпай өзүнүн жумушун жасаганда Роза Исаковна окшоп, эч ким унчукпайт эле. Экс-президент жөн жата албай, мамлекетти дүрбөлөңгө салып, 3-чү революция кылган атат. Ошон үчүн айтып атабыз. Убагында айтпадыңар дебегиле. Убагында деле айтканбыз. Өзүнүн иштеп 6 жыл убактысында айтып турганбыз. Мына бүгүн кеткенден кийин айтып атат Сулайманов дегенден мен убагында айтканмын. Убагында айтпагандар бүгүн айтып атканын айтып атам. Урматтуу төрага, биз Генеральный прокуратурага, башкага төңкөбөй, Жогорку кеңештин колунда эмне бар, ошо чечимди бүгүн кабыл алалы. Иса Шешенкулов, сизге да кайрылам. Коалициянын жетекчиси катары. Жогорку кеңеш бу жерде сүйлөп, Атамбаевдин экс-президенттин статусун, анын эмесин, рейтингин көтөргөндөн көрө биз чечим кабыл алалы. Мыйзам чегинде Алмамбет Насырканович айткандай, ошол маалда бүтпөй калган. Ошону бүгүн точкасын коелу дагы, узурпация дейбизби, башка дейбизби, бүгүн чечим кабыл алып туруп жөнөтөлү Генеральный прокуратурага. Тез аранын ичинде ошол болгон иштерге, бүгүн болуп аткан, жүргүзүп аткан иштерине, өткөн иштерге баа берсин деп. Бүгүн биз бир мыйзам чегинде чыгарып берели дагы жөнөтөлү. Урматтуу төрага, сиз ушунун азыр акылдашыңыз, юристтериңиздер менен коалициянын жетекчилерин, фракциянын жетекчилерин чогултуңуз, кандай кылабыз? Акылдашайлы дагы бир чечимге келели. Жөн эле сүйлөп, жөн эле рейтингтерин көтөрүштүн кереги жок. Рахмат. Рахмат, сунушту эске алабыз. 6-микрофон анан 3.